жер боюнча биз катуу көз салабыз. Так, мамлекеттик программанын негизинде Кара Суу базары толук бойдон мамлекеттин менчигине өтөт. Так, эч кандай менчик ээлери мурда ээлеп алган, кээ бирлери 1 гектар, 2 гектар, 3 гектар, 5 гектардан ээлеп алган кыйын болгон байлар бар. Бардыгын тартипке салабыз. Мыйзамдын чегинде бардыгын тартипке салабыз. Ал жерлердин бардыгы мамлекетке кайтарылат. Элге керектүү чоң-чоң мындай соода борборлор түзүлөт. Анан баягы 2 сотук, 3 сотук, 5 сотуктан кызыл китеби барларга ошол соода борборлордун ичинен керектүү силерге жерлерди бөлүп беребиз. Менчик катары бөлүп беребиз. Ошол жерде жылуу жумшак жерде отуруп алып соодаңарды кыласыңар. Так, таза жерде отуруп алып туруп, бардык шарттары менен ичиндеги бул тамак аш туалетинен бери сону кылып куруп беребиз. Так, мунун бардыгын мамлекет жасайт. Мамлекет колунан келет. Мамлекет күчүнө бутуна туруп калды азыр. Колунан келет. Эч кандай байлар бизди коркута албайт. Эч кандай криминалдар, акчасы көптөр, эч ким сатып ала албайт азыр. Мурдагыдай болуп туруп сатылып кете турган адам жок. Мурдагыдай сатыла турган аким болбойт. Мурдагыдай сатыла турган госрегистри болбойт. Сатылып көрүшсүн, булардын өзүн билесиңер кандай кылып коёмун. Ошондуктан, урматтуу туугандар, мен силерден бир нерсени гана суранамын. Урматтуу эл журт, биз да ушул торговый центрлерди куруп бүткүчөктү убакыт керек болот. Бул сыйкыр эмеспиз да, мына бүгүн келе суф десең эле эртең курулуп калгыдай. Мына азыр жаз келе баштаганда ушуга өтө активдүү иштерди баштайбыз. Кудай буйрса, биринчи торговый центрлер быйыл күзгө чейин бүтөт. Толук бойдон Кара Суу базарын ошол торговый центрлерди салып, мындай талкаланып жаткан жерлерди бошогон жерлерди жакшынакай кылып, булардын ичине стоянкаларды кылып, шарттарды түзүп, парктарды түзүп жасаганга бизге 2 жыл убакыт керек. 2 жыл убакыт керек болот. Силер дагы сабыр этесиздер.